Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү кезектеги сабагыбыз адабий окуу. Бул сабакта Жарык жол деген чыгарма менен таанышабыз. Атам жалданып иштеп, кайсы байдын эмне жумушу болсо ошону жасап жүрчү. Ал усталыгы менен жан баккан адам элем. Комуз, кыяк жасачу, өзү да чертчү. Куржундун бир көзүндө керкич оту, ар түрдүү шаймандары, бир көзүндө мен жүрөм. Иштеген жеринде мага чапанын жая салып берип коет. Мен ит, мышык, дагы башка бир нерселерди чоподон жасап отура берем. Атамдын айтып берген жомоктору Курманбек, Олжобай менен Кишимжан. Алар күнү бүгүнкүдөй кулагыма жат, өмүр бою унута албасмын. Атам бир үзүм нанды өзү жебей мага берчү экен, кийин ойлосом. Ошентип жүргөн учурда Курбу келди. Курбу биздин туугандардын баласы эле. Менден улуураак. Жетим болгондуктан Оштогу номер 2 кыргыз жетимканага өтүп, ошондо жашайт экен. Кийими мени абдан таң калтырды. Көйнөк, шым, галстук. Мен башта андайды көрбөгөм. Мени алып кетем деди. Атам урушуп болбой койду. Жалгыз баласын бага албай тентитип жиберди дейт эл. Курбу мени ээрчитип 2-3 күн жүрдү. Жетимканадагы сонун турмушту айта берет, кызыктыра берет. Момундай ак бөлкө болот. Кыссаң кичинекей, кое берсең жазылып кетет. Чайга, кофеге салсаң шимирип алат, жей бересиң. Бөлкө, кофе, укпаган нерселерим. Түшүмө да кирбесе керек. Ата, барам, дей бердим. Мени багуу деле атама оңой эмес турбайбы? Эртең менен капарды жетелеп, арыктын ичи менен кетип калгыла. Эл көрбөсүн, мен билбей калайын. Өз убалы өзүнө, ал жактагы суутуп койсо. 1924-25 жылдары 9-10 жаштарда болушум керек. Оштогу жетимканага келип кирдим. Эч кандай кагаз-багаз, документ сурашкан жок. Анан калса жетимдигим кебетемен эле билинип тургандыр. Мына ошол жетимканага өткөн күндөн баштап курсагым тоюп, кийимим бүтөлүп, калем кагаз алып жыргап калдым. Ар түрлүү оюндарды ойнойбуз. Башым бүтүн жара болуп, эл мени кел деп атап калышкан. Алайыкты. Безгек оорум бар эле. Мындан да кутулдум. Колума тийген түрк карандаштар менен эмнени боеп, эмненин сүрөтүн тартып жибереримди билбейм. Колума тийген кагаздардын чоло жерин калтырбай сүрөт тарта берем. Бир күнү жыгач керебетимди ою салып, кооздоп жибердим. Мугалимдерим бул тартипсиздигим үчүн жемелешти. Башымды шылк этип тим болдум. 1927 жылы Бишкекке келдик. 4 балабыз. 6 күн поезд менен жүрүп, араң жеттик. Кирин проско кирүү эле максатыбыз. Окуу жайды ушинтип атачу. Завуч Базаркул Данияров ар бирибизден мынтип сурайт. Фамилияңды айт. Биз унчукпай тура беребиз. Себеби эмнени сурап жатканын түшүнбөйбүз. Менден бою узунураак бала мага акырын кайрылат. Памил чай деп жатабы? Акыры тилеген окууга да өттүк. Мен сыяктуу кедей балдарынын алдында кенен жарык жол жатты. Ошол жол бизди бул күнгө, бул даражага алып келди.